Тип жана анын шам чырагы. 11-бөлүм. Кудайдан корккондорду сыйлаган. Забур 14:4. Жай өтүп күз келди. Кыш да жакын калган. Тип барган сайын жакшы окуй баштады. Ушул убакыттын аралыгында ал мугалимдердин жана жолдошторунун арасында кадыр баркка ээ болду. Мурун ал дайым эле жаман баа алып жүрсө, эми анын эң жакшы баа алганына эч ким таң калбай калды. Ошентсе да ал башкалардан көп эле артта болчу. Бирок мугалим анын аракетин көрүп, ага жардам берип, көтөрмөлөп турчу. Эгер ал жаңылып калса, аны эч ким шылдыңдап күлчү эмес. Мурун башка окуучулар тип мынтип койду, тигинтип койду деп даттанышса, эми мугалимдин ага карата мамилеси таптакыр өзгөрүп, аны жазалаган күндө да алгач анын актануусун укчу. Ооба, чындыгында эле күндөн күнгө баары өзгөрө берди. Боб Тернер мурунку досу ушунчалык түнт болуп калганына аябай ичи ачышып жатты. Бирок Тип өзүндөгү өзгөрүүнү анча деле байкаган жок. Анын жаңы жашоо үчүн күрөшү аябай кыйын болуп жатты. Кудайдын душманы өзүнүн олжосун оңой эле кое берип койгусу келген жок. Ошондуктан Тип үчүн абдан оор болду. Анан Типтин мүнөзүндө да шайырлык, ойноктук бар эле. Анын бул кылыктары аябай ыңгайсыз учурларда чыга калчу. Ал жакшы бир тамаша сөз ыргытып коюуну кээде аябай каалап кетчү. Кээде катуу азгыры келгенде өзү тандап алган жолдон чыгып, каалаганын кылгысы келип кетээр эле. Кээде сабактан кыйынчылык болгондо, ал көңүлү чөгүп башын шылкыйтып калганда, шайтан ага өзгөрүп калдым деп кыялданбай эле кой, деп аны ынандыргысы келген учурлар боло турган. Ошондо ага баары талкалангандай сезилчү. Бирок ал кайрадан бүт күчүн жыйнап, күрөшүн улантчу. Ноябрдын суук күндөрүнүн бири. Кар жаап, суук түшүп калган. Тип мажүрүм талдын түбүндөгү иш кабинети менен коштошуп сабакты үйүндө окушу керек болуп калган. Үйдөн сабак окуу Тип үчүн кыйын болчу. Бул таңда ал оюн топтой албай аябай кыйналды. Оорулуу атасы таң атканча жөтөлүп чыкты. Ошондуктан кыйналган апасы да сиркеси суу көтөрбөй ачууланып жаткан. Ушундай учурларда Мария да өчөшкөндөй жолтоо боло берчү. Анан калса, ашкананын ич толтура ыш болуп отурганга мүмкүн эмес эле. Тип ушундай шарттарда сабагын окушу керек болчу. Ошондуктан анын арифметикадан берген тапшырманы 5-чи жолу окууга киришкени да таң калаарлык эмес. Ошол учурда Мария өктөмүнү менен: "Тип, тур, отун жарып келчи. Бол бачым. Мен жалгыз жетише албай жатам", деп кыйкырды. Ал ордунан араң турду да, ачуусу келе отун жара баштады. "Мен калп эле аракет кылып жатам. Мен бар деле муну чыгара албайм. Мен эч нерсе билбейм. Эч качан билбейм. Мен бул маселени чыгараганга баятан бери канча жолу аракет кылдым. Баары бир эч нерсе түшүнгөн жокмун. Дагы бир жолу аракет кылып көрөм. Акыркы жолу", деп ойлонуп жатты ал отун жарып жатып. Ал жумушун бүтүп, китеп дептерин алды да терезеге келди. Ал маселени дагы деле түшүнгөн жок. Сабак башталаарына аз эле убакыт калган. Ал бир маалда атасы мурун оору элегинде иштеп жүргөндө узун сандарды жазып жүргөнүн эстей калды. Ким билет, балким атасы жардам бере алар. Тип дароо ордунан турду да оорулуунун бөлмөсүнө барды. "Ата", деди ал акырын, "сиз мага эсепти түшүндүрүп бере аласызбы?" Атасы болгон күчүн жумшап, бери оодарылды да баласына ичи жылый карады. Ал баласына арифметикалык маселелерди чыгарууга жардам берген баягы жакшы күндөрдү эстеди. Баягытан бери Тип башын оорутуп жаткан маселени атасы бир нече мүнөттүн ичинде эле түшүндүрүп койду. Ал сүйүнгөн бойдон кайра ордуна келди. Анан ал бир нече мүнөттөн кийин кубанганынан кыйкырып жиберди. "Маселенин жообу туура чыкты!" Сабактан мугалим алгач Типтин бөлүмүндөгү окуучулардан сурай баштады. Ал бала бул маселени аткара албай коюптур. Башка балдар дагы чыгара албай коюшкандарын айтышты. Мугалим башка суроого өтөйүн деп бара жатып, Типти байкап калды да: "Эдуард, бул эсепти чыгара аласыңбы?" деп сурап калды. Тип досканы көздөй жөнөдү. Окуучулардын баары андан көзүн албай карап калышты. Ал салтанаттуу түрдө жоопту жазды.
Ал өзү дагы өзүнүн ушул эрдигине таң калып жатты. Аңгыча мугалим мындай деди: «Жакшы, Азамат, сен акыркы учурда аябай аракет кылып, жакшы ийгиликтерге жетишип жатканыңды көрүп кубанып жатам. Мен сени 3-бөлүмгө котором. Алар эртеңден баштап көбөйтүүнү өтө башташат. Ал эми силер болсо, деди ал башкаларга кайрылып, баарын башынан баштайсыңар. Анткени силер буга чейинки материалды эч түшүнбөптүрсүңөр». Тип таң калып эле калды. Мындай болот деп ал эч ойлогон эмес. Ал чын эле көп нерсе өзгөрдү деп ойлонуп койду. Мугалим өзүнүн Типти мактаган бир нече сөзү текке кетпей, анын жашоосундагы жаңы баскычына негиз болоорун сезген жок. Чындыгында Тип так ушул күнү илим билимдүү адам болуш үчүн болгон күчүм менен окуйм деген чечим чыгарды.